Июль айынын 1-жекшембиси медицина кызматкерлеринин күнү. Бул күн өмүр сакчылары болгон дарыгерлерге, медайымдарга жана медицина тармагындагы бардык кызматкерлерге арналган. Алар күн түн дебей адам өмүрү үчүн күрөшүп келишет. Ар бир бейтапка кылган камкордугу, кесипкөйлүгү жана жоопкерчилиги миңдеген өмүрлөрдүн сакчылары экенин дагы бир жолу далилдейт. Хайдаралиева Мукарам Мурзахматовна ушул ыйык кесипти аркалап келе жаткан мыкты адистердин бири. Ал 1965-жылдын 31-октябрында жарык дүйнөгө келген. 1981-84 жылдары Токмок шаарындагы медициналык окуу жайда билим алып, 1984 жылдын 1-августунан тартып эмгек жолун баштаган. Аппетитин жакшы эле. Эмизгенин жакшы эле. Сүтүң чыгып атабы? Туура 40 жылдан бери балыкчы шаарындагы жалпы дарыгердик практика борборунда үзүрлүү эмгектенип келет. Кошумча Орто Токой жана Таш Сарай аймактарындагы калкты да тейлөөдө. Анын тынымсыз эмгеги, кесипкөйлүгү жана элге болгон кызматы жогорку баага арзыган. Фатима. Апам кайда? 2006-жылы ага саламаттык сактоонун отличниги наамы ыйгарылып, бир катар ардак грамоталар менен сыйланган. Ал эми 2025-жылы медицинадагы үзгүлтүксүз кызматы үчүн Балыкчы шаарына 70 жыл юбилейлик төш белгиси менен сыйланды. Бул апа айылдын старейшинасы, улусу, учетко давление менен. Бул апага кирип, в первую очередь ушу апага келем. Мукарам Хайдаралиева кесибин жүрөгү менен сүйгөн, өмүрүн медицина тармагына арнаган инсан. Анын ишмердүүлүгү коомубуз үчүн чыныгы үлгү. Саламаттык сактоо тармагындагы ар бир кызматкер өзгөчө мааниге ээ. Алардын катарында санитарлар, медициналык мекемелерде тынымсыз иштеп, тазалыкты сактаган каармандар. Бул чыдамкайлыкты, тартипти жана жан дүйнө тазалыгын талап кылган жоопкерчиликтүү кесип. Биздин поликлиниканын тазалык жагына жоопкерчиликтүү болуп иштеп жатабыз. Кудайым буйрса, жакшы элдердин да кабыл алуусу, мамилеси бизге жакшы. Жумушум өзүмө жагат. 10 жылдан бери иштеп жаткандан бери жакшы, мындай коллектив аябай жакшы бизде, ынтымактуу, көп нерселерди үйрөндүк ушул жактан. Адам өмүрүн сактап калуу жолунда ар бир мүнөт маанилүү. Ошол мүнөттөрдө тез жардам кызматынын айдоочулары чоң жоопкерчиликти көтөрүп келишет. Койчубек Чакеев ошондой эр жүрөк жана ишине берилген айдоочулардын бири. Ал көп жылдан бери тез жардам кызматында эмгектенип, шаар жана айыл тургундарынын жашоосу үчүн күнү түнү дебей кызмат кылып келет. Водитель болуп иштегениме 40 жыл болду. Иштеген жумушум өзүмө жагат. Жумушта ар кандай нерселер көп болот. Вызыпка чыгабыз. Биягы Саргамыш, Торайгырга чейин ДТПларды вызыпка чыгабыз ДТПга. Биягы Кызыл көпүрөгө чейин чыгабыз Бишкек тарапка. Барашулов Кара Талага чейин көлдүн биягы өзү Кара Талага чейин чыгабыз. Биягы Кочкордун границасына чейин чыгабыз, жарым жолуна чейин. Биз мындай батып барганга аракет кылабыз, тез барганга. Анткени элдерге жардам беришибиз керек. Көп нерселер болду. ДТПларга чыгабыз, родуларга чыгабыз, пожарныйга, утопленияга чыгабыз. Көп нерсе, көп адамдарга жардам бердик. Эми жашоодо көп нерсени көрөсүң. Ошондо мында байлыктын, бийликтин деле мындай кызыкчылыгы жок. Биринчи очередь ушу ден соолук керек. Ошо ден соолук болсо баары болот. Тез жардам кызматкерлери убакытка каршы күрөшкөн чыныгы баатырлар. Алардын көзгө көрүнбөгөн, бирок абдан маанилүү эмгеги бейтаптар үчүн коопсуздуктун негизги бөлүгү.